5 şak. Var eseplenmek bu. Demek bunu biz kayradan bizge gerekli 10 şak kılıp alış üçün sözsüz türde 20 cm primerine koyup durup, sırtlı biçirge karap durup keskenimiz makul. Eğer ılдыйлап ketken bolsa bunu negizi kötörüş kerek эле байлап. Biz эми ödönkü biçirge koyup koyarız. Ana жерде дагы примерно ушундай. Бул 1-жылдагы биздин кыла турган эң зарыл ишибиз. Мыначы. Бирөө көрсө эмне болуп калды деши мүмкүн да муну туурабы. Азыр эми натыйжада Алла насип кылса мына жерлерден 2-3 шак берет. Biz ошол нерседен жакшы бизге керектүү багытта кетип аткан туура бир шагын тандап алып туруп, калганын алып салабыз кийин дагычы. Бул примерно май июнь айынын акырларына барып калат. Натыйжада бизде азык токтогон үчүн мына жерде кийинки жылга мөмө бүчүр даярдалат. Негизи сөөктүүлөр, данектүүлөр дегеним быйыл чыгарган бутагында мөмө пайда кылат, шабдолу, билесиңер да. Тезде мөмөлөгөн ушудан. Өрүк дагы ушундай. Высокорос болобу, башка болобу, эгерде спуруга жакын сорт болгон болсо ушундай болот. Так, бул пышаттагы толук кандуу пышаттагы кийинки жылгы мөмө бүчүрлөрдү толук даярдап, багып жеткирет. Мына жагычы ылдый жагы. Кийинки жагыбыз июль, август, сентябрь айларында бизде амал болот. Ошол кезге чейин булан чыкканы өсүмүнө карап көрөбүз. 1 метрден ашып кеткен болсо, эгер ошол ай август айынын этеги болгон болсо, ошол жерден токтотушубуз керек. 90 см 1 метрге жакын жерден дагы бир жолу токтотушубуз. Август айда путалап эми дагы? Ооба. Эгер өсүм ошого жетсе. Август айынан кечикпешибиз керек, себеби август айынан кийинки өсүмгөн өсүм кышта толук пышпай калып, сууктун натыйжасында даракка стресс алып бериши мүмкүн да. Ошон үчүн биз муну эртерээк биширип алганга аракет кылганыбыз жакшы. Бул убакыт деген себеби ушул. Эгерде ушул 5 шак бизге жетишүү деп койгон болгон болсок, булар өсүп кетмек, туурабы? 5 аз да. Өссөт дагы натыйжада азыктар жогору жүгүргөн үчүн учунда мөмөлөйт. Учунда көбүнчө ушу байкадыңарбы? Ушул көчөктөрдү эккендер, көбүнчө башында мөмөлөп алат дагы. Мына жактары боштук өтө көп болуп кетет. Бизде наоборот, ылдыйдан баштап мөмөлөр толтуруп кетишибиз керек. Жогору карайчы. Биринчиден мына бутагыбыз кубаттанат, ийилип сынбай турган болот. Экинчиден мөмө бүчүргө толгон болот. Ошентип этап менен бөлүп мөмөгө толтуруп анан ошол өзүндөгү мөмөнү көтөрө алганчалык даражада кубаттандырып кетирген болобуз да биз. Бир нерсе таяп, бир эме кылып, ушунун кереги жок. Биздин методдорду ушундай. Сынат деген маселе жок. Экинчиден биз ошол мынадан баратуу эле бияка кеткен шак болот, бияка кеткен шактар болот. Ошону эмне кылабыз деген вопросто аларды биз короткийлештиребиз. Түбүнөн албайбыз. Сантиметрин канчалык кылабыз? Лидерлерибиз эгер 8 штук болгон болсо, ошол аралыкты карап көрөбүз дагы. Ошол аралыкка ылайыктуу узундукта коюп кетебиз. Жогорго болобу, ылдыйга болобу, жамбашта болобу, ал бизге не важно. Бул себеби кызарышы, башкасы бизге маанилүү эмес сорт. Да, мисалы, эртеңкилер. Көбүнчө сорттор көлөкөдө эле кызара берет. Биз үстүн алып, түбүн алган методду кызарышы зарыл болгон мөмөлөргө иштетебиз. Буларга биз муктаждык жок. Мисалы, гилястерге ондай кылыштын кереги жок. Көлөкөдө эле кызара берет. Так. Дальше. Ошондо ушуну ana şu көчөттү ушу күндө кечирип турган багуу сан. Ооба, жоондугу ушулга ылайыктуу болду. Жоондугу. Эгерде биз мындай ничке маалында кесип койгон болсок, мындай ушунчалык дейли. Ушундай кезде кесип койгон болсок, бизге бул